Анан бүгүнкү күндө мына бизге парламенттик депутаттардын да кереги жок. 120 депутатыбыз бардыгы катталып жүрөт. 120 депутаттын үстүндө 5-10, 20 50 деген депутаттар келтирип алар үчүн добуш берип атат. А эмне үчүн анда Кыргызстандын байлыгын, бардык бүтүндүгүн барын жеп, жутуп, кууратып келген ушул Алмазбек Шаршеновичти ушундай деңгээлге алып келген биздин парламент болуп турат. Сен жакшысың, сенден өткөн киши жок. Сиз журт атасыз, сиз эл атасыз. Мен сизди атаман артык көрөм деген мына депутат беле же мен белем. Ошол убакыттарда кандай бир шайлоолор болуп аткан кезектерде кысым көрсөтүп, СМБ, УВД, прокуратура бардыгы биригип, жана башка ошол депутаттар менен биригип туруп Алмазбек Шаршеновичти колдоп, жана Сооронбай аркылуу Сооронбайды шайланып келип аткан маалда акчасын акчадай таратып, элди кодолоп мындай таратпагыла деген элди сабаган ким эле? Ошол эле Сооронбай жана Баткалим депутаттар болчу. Депутаттар, мен силерге айтарым. Силер ойгонгула. Силер бүгүнкү күндө тарыхтын алдында кара так менен жазылып калдыңар. Биз бирөөнү кордук. Сен түштүктөн, сен Ызыккөлдөн, сен Нарындагы кептен алыспыз. Тынччылыкта бололу. Мен чакырганым жанагы кол тийбестики алганы туура эмес. Туура эмес бул. Бул мыйзамсыз туура эмес жумуш. 27 майда ишке кирген мыйзам Конституциянын 28 беренесине ылайык келеби, артка иштейби? 2017 жылы экс-президент статусуна ээ болгон кишиге. Мына ушул маселе боюнча бул чоң суроо жаратат келечекте, Конституцияга ылайык келбегени. Эч качан эл бул жерде мыйзамсыздыкка, акыйкатсыздыкка каршы күрөшкөн. Алмазбек Атамбаев эч убакта элине жашынган жок. Бул Алмазбек Атамбаевдин үйү.